Assalamu алейкум. Жалпы мусулман бир туугандарым. Мен бул видеону тартып аткан себебим мен ошо кимден кандай комментарий окусам дагы, кимден жаман сөз уксам дагы намазданбай эле ушул видеону тартайынчы деп чечтим да. Чем урдап, тоноп, уят болгончо ушундай жардам сурап, уят болсом деле мейличи дедим. 2024-жылдын сентябрь айында Россияда болчумун, депорт болуп келгем аяктанчы. Билет алганыма карабай депорт кылып салышканда меничи. Анан ага еще патент да кошуп коюптур. Мен ал кагаздарды вообще окуган эмес элем, чыккандан кийин окудум да. Мага патент кошуп салганын, ошонун баарын чыкканда көрдүм да. Анан 1,5 айдай жатып, үйдөгүлөр да коркушуп, согушта жүрүп атпады эле аябай катуучу. Анан ошол убактарда кээ бирөөнү макулдугу жок эле согушка алып кетип жатышты да. Түндө келипчи. Түндө келип эшик кылдыраса эле аябай коркчубуз да. Ошол жакта изоляцияда жаттык биз. Ошо изоляциядан. Анан үйдөгүлөргө да чалып айтчумун, ушундай кээ бирөөнү алып кетип атат согушка депчи. Анан аны апам билбейт эле. Келинчегим, эжем, агамдар билет эле. Анан бияктан аябай карыз, азыр эч кимден карыз чыкпай калбадыбы. 150 миң, 200 миңге жакын кредит алышыптыр да үйдөгүлөрчү. Мен бияка келгенден кийин апам угуп, апам дагы эме менен ооруп калды. Аябай стресс болупчу. Апам дагы мен келерге жакын угуп калыптыр да. Угуп, инсульт алып. Мен келгенден кийин мен дагы акча издеп, эч кимден акча чыкпагандыгынан мен да кредит алууга мажбур болдум да. Эми азыр ошону кутула албай, кредиттин проценттери аябай өсүп, бияка келгенден кийин өзүм 1,5 айдай ооруп үйдө жаттым да. Анан жумуш деле жок, уже кыш болуп калган кез. Унаа жугуш жайдан иштеп, до сих пор эле азыр ошол жакта иштеп келем. 1000 сомго чейин, 1,5 миң сомго чейин акча таап атабыз да аяктанчы. Анан ичкен жеген квартирага эле кетип атат. Өзүбүз ушундай эле квартирада жашап атабыз азыр. Анан кыргыз элинден, жалпы эле мусулман бир туугандарыбыздан ушундай акча сурайын деп чечтим. Туугандар колдон келишинче жардам берип коюңуздарчы. Мейли ким карызга берип турам десе, азыр жайында стройкалар башталат. Ошолордон иштеп деле кутулат элем да. Карызга берип тургандар болсо, мен азыр бияка М банктын номерин коюп койгом, ошол жака